биздин жоокерлерге күч дем болчу, дух болчу. Жаңы келген жоокерлерди тосуп алып, анан эски жоокерлерди узатуу максатында бир иш-чара болгон болчу. Ошол иш-чарада айткан болчу, ошол департамент эмнегедир баягы жетимсирегендей, көп көңүл бөлүнбөгөндөй болгон сезип, ошо жакшы бир кайрымдуулук кылсак, жардам кылсак деп айткан болчу. Эми бүгүн ушул кайрымдуулукту, жардамды ушул жаңы жылдык белек катары кылып отурабыз. Демократия жолго түшкөндөн кийин биздин куралдуу күчтөр дагы абдан бир оор абалда калган, бардыгыбыз билебиз. Жетишсиздик абдан эле бардыгыбызга, көкөйүбүзгө абдан тийген. Жылдан ашык ушу сумочкалар эскирип бүткөн болчу, ушу өзү көрүп ушунчалык ыйлагысы келип, абдан жүрөгү ооруп кетти эле. Негизинен чоң ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылдык аскер кызматкерлерине белек болуп калды. Ушундай иштерди жасап жүргөн, эл үчүн кызмат кылган биздин атуулдар көп болсо, камкордук көрсө, жакшы эле иштер жасала берет деп ойдойт. Бүгүнкү болуп жаткан мына ыреке белек Имамиддин Асамудиновичтин аскерлерге, өзгөчө мына катардагы жоокерлерге жардам берип, ушунчалык немеректерди алып келип атканына биз өзгөчө кубанычта болуп жатабыз да. Эне катары ушу кишиге таазим кылам. Ушул мен ушул жерден айтып кетким келет. Ушундай чыгаан жигиттерди туруктуу өстүргөн ушу ата-энесине мен абдан ыраазычылыкты айтат элем да. Биз күнү-түнү биякта кызмат кылып жатабыз. Бир жылдык кызматыбызды ак ниеттен аткарып